Саламатсыңарбы окуучулар? Анда эмесе силер менен музыка сабагы боюнча видео сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү өтүлүүчү тема музыкалык драма. Сабак төмөнкү бөлүктөрдөн турат. Музыкалык драма жөнүндө түшүнүк. Карамолдо Орозов атындагы эл аспаптар оркестри жөнүндө баяндоо. Мамат Ибраим Бостонкуловдун Сармерден чыгармасын үйрөнөбүз. Ал эми музыка уктурууга ибарат көсү. Музыкасы Карамолдо Орозовдуку. Анда эмесе сабактын максаты жөнүндө айта кетсек, окуучулар музыкалык драма жана эл аспаптар оркестри жөнүндө түшүнүк ала алышат. Ырды үйрөнүү жана угуу менен кабыл алуу, эске тутуу жөндөмдүүлүктөрү өнүгөт. Окуучулар өз алдынча ырдоого, ой жүгүртүүгө жетише алат. Музыкалык драма. Музыкалык драма операнын алгачкы аталыштарынын бири катары 15-16 кылымда колдонулган. Музыкага негизги роль берилген драма музыкалык драма деп аталат. Мазмуну терең жана татаал болгон опералык чыгарма музыкалык драма деп эсептелет. Музыкалык драма Орто Азия жана Казакстанда кеңири тараган музыкалык сахналык жанр. Эл аспаптар оркестри жөнүндө баяндай кетсек, оркестр грек сөзүнөн которгондо сахнанын алдындагы аянтчаны түшүндүрөт. Чыгарманы түрдүү аспаптарда кошулуп аткаруучу музыканттар коллективи оркестр деп аталат. Оркестрдин түрлөрү: симфониялык, кыл аспаптар, үйлөмө аспаптар, эл аспаптар, эстрадалык жана джаз оркестри болуп түрлөргө бөлүнөт. Кыргызстанда алгачкы эл аспаптар оркестри 1936 жылы Кыргыз филармониясы уюшулганда түзүлгөн. Кыргызстанда азыркы убакта көптөгөн оркестрлер бар. Анын ичинде Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын Карамолдо Орозов атындагы эл аспаптар оркестри. Төмөндөгү сүрөттө симфониялык оркестрди көрүп турасыңар. Симфониялык оркестрдин аспаптары жалаң европалык кылдуу, үйлөмө жана башка аспаптар топтомунан турат жана көлөмдүү. Ал эми Кыргыздын эл аспаптар оркестринин аспаптары жалаң улуттук аспаптардан турат. Төмөндөгү сүрөттө Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын Карамолдо Орозов атындагы эл аспаптар оркестри. Анда эмесе сабагыбыздын кийинки бөлүгү болгон ырдоо бөлүгүнө өтөбүз. Сармерден ырын үйрөнөбүз. Музыкасы Мамат Ибрагим Бостонкуловдуку, сөзү Абдраимовдуку. Кана эмесе балдар, музыканы кунт коюп угуп отурабыз. Çağırdı bugün saltımızda çoğulduk mına barımız. Sarmeden aytıp ırdaylıda çazılsın bizden çarpımız. Sarmeden babalar muras kaldırgan. Sarmeden ılımdı qarıtıp yaşagan. Taşkınlap durgan talantı da tanıtıp durgan Sarmerdin. Ulup jatkan şunkardı da şaşırtıp edigen Sarmerdin. Sarmerdin babalar muras kaldırgan. Sarmerdin ılımdı
ылымды карытып жашаган. Сурулуп чыккан байгеден да дулулду тапкан Сармерден, сайраган сайын элирип да булбулду тапкан Сармерден. Сармерден, Сармерден, бабалар мурас калтырган. Сармерден, Сармерден, ылымды карытып жашаган. Ынтымак элге үркүлпү да тартулап келген Сармерден. Күндөп өскөн өмүрдүн да байрамы экен Сармерден. Сармерден, Сармерден, бабалар мурас калтырган. Сармерден, Сармерден, ылымды карытып жашаган. Сармерден, Сармерден, бабалар мурас калтырган. Сармерден, Сармерден, ылымды карытып жашаган. Кана эмесе балдар, сабагыбыздын кийинки бөлүгү болгон музыка уктуруу бөлүгүндө ибарат күүсүн угабыз. Эми балдар сабакты бышыктоо үчүн төмөнкү суроолорго көңүл бургула. Музыкалык драма кайсы өлкөлөрдө кеңири колдонулган? Эмне үчүн эл аспаптар оркестри деп аталат? Симфониялык оркестрде кандай аспаптар бар экенин айтып бергиле.
Үйгө тапшырма. Ырдын сөзүн жаттап, үйдөн ырдап кайталоо. Карамолдо Орозовдун дагы башка чыгармаларын интернеттен таап, дептерге жазуу. Интернеттен музыкалык драма, элдик оркестрлер жөнүндө маалымат издөө. Анда эмесе ушуну менен сабагыбыз аяктады. Саламатта болгула.